Саламатсыңарбы, кымбаттуу 9 класстын окуучулары. Бүгүнкү биздин сабакты кечеги сабакка улай эсиңерде болгондой кече тил илиминдеги тыныш белгилердин коюлушу боюнча сабак өткөнбүз. Бүгүн дал ошол тыныш белгилерди силерге дагы колдонуш үчүн мен бүгүн кыргыз тил адабияты менен кыргыз тил сабагын бириктирип жазуу иштери бөлүмүн өтмөкчүмүн. Бул бөлүмдү 5 бөлүмгө бөлүп алдым. Алгач биз көчүрүп жазуу бөлүмүнөн баштасак, анда эмесе сабагыбызды баштадык. Көчүрүп жазуу бул сөздү, сүйлөмдү же текстти көргөн боюнча жазмашыгуу, бул көчүрүп жазуу деп аталат. Көчүрүп жазууда бул көңүл буруп жазууга жана таза жазууга көндүрөт. Мисалы, биз бул текстте коюп койдум, мисалы пайдалуу белек деген. Текстти көчүрүп жаза турган болсок, мисалы Эрболдун туулган күнүнө досу шахмат белекке берди. Белек Эрболго абдан жакты. Эрбол шахмат ойногонду үйрөндү. Ал досунун туулган күнүнө да пайдалуу белек берүүнү чечти. Эрбол апасы менен кеңешип, китеп сатып берүүнү туура көрүштү. Анткени китеп көп нерсеге үйрөтөт. Эрболдун белеги да досу үчүн аябай пайдалуу болду дей турган болсок, дал ушулду мен бир аз өзгөртүп окудум. Биз ушинтип окуп кетпестен, ар бир сөзүнө чейин туура так жана даана жазышыбыз керек. Себеби биз эгерде мындай жазбай турган болсок, анда сүйлөө кебибизде же болбосо запасыбыз, өзүбүздүн сүйлөө кеп запасыбыз же болбосо сөздүк запасыбыз десек да болот. Же болбосо сүйлөр ичибизде колдонгон көптөгөн өзүбүздүн ыкмаларыбыз же болбосо сүйлөм куроодо туура ошолорду куроо, сүйлөмдөрдү, сөздөрдү туура ордуна коюуда дал ушунда биз көчүрүп жазуу бизге аябай көп пайда эстейт. Дал ушул жерлерде дагы көпчүлүк маани бербеген жанагы бүтүр точка, каша деген кечеги тыныш белгилерди дал ушул жерлерден көпчүлүк окуучуларыбыз таштап кетишет. Ошондуктан сүйлөмдүн маани маңызын дал ушундай сактап калыш үчүн биз көчүрүп жазуу бизге аябай пайдасы көп тиет экен. Балдар, кийинкиси бул жат жазуу. Жат жазуу бул сөздү, сүйлөмдү, текстти укканы боюнча жазмашыгуу, туура, таза, тез жазууга үйрөтөт. Мисалы, мен бул жерге бир 5-6 темаларды коюп койдум. Силерге үй тапшырма дал ушулар боюнча болмокчу. Силер ушул каалаган темаңарды алып туруп мага бир өзүңөр эле бир темадан интернеттен аласыңар, же болбосо бир китептерден аласыңар, же болбосо өзүңөрдүн оюңарды аласыңар. Дал ушул темаларды коюп туруп, бирөөсүн тандап алып туруп, кечеги тыныш белгилерди туура коюп, кыскача эссе жазасыңар. Азыр эссе боюнча дагы мен силерге төмөндө айтып кетем. Дал ушул шарттар боюнча силерге тапшырма ушулар болот. Каалаган темаңарды алып туруп эссе жазасыңар. Мындайча айтканда, бул жат жазуунун катарына кирип кетет албетте. Кийинки биздики бул бөлүм бул баяндама. Баяндама, балдар, баяндама уккан текст боюнча аткарылат. Алгач текстти бир нече жолу угабыз же окуйбуз, андан кийин суроолорго жооп беребиз. Баяндама план боюнча таза, сабаттуу, түшүнүктүү кылып жазабыз. Тексттин сүрөтү боюнча да баяндама жазса болот. Анда сүрөттөгү окуяны ирети боюнча сөз менен жазуу керек. Мен силерге мурда 3-челекте айтканмын, балдар. Дал ушундай баяндамалардын негизинде биз жогорку мамлекеттик гос экзаменге даярданмакпыз. Дал ушундай силерге да үлгү болуш үчүн мен 3 планга бөлүп койдук. Бул албетте Майрыкчаар Жезкемпир балдарды буг энеге бериши деп, кийинкиси бул жолдо буг эненин балдардын багышы балдарды, андан кийинкиси бул мына ушул жер баягы силердики же болбосо мына ушул жер силерге мекен болот деп Ысык көлгө алып барган жери дал ушул буг эненин уламышын мүйүзү буга уламышты дал ушинтип 3 темага бөлүп алып, андан кийин ар бири боюнча жазып кетмекпиз. Дал ошо жогоруда жанагы
силерге мен үй тапшырма бердим го, жат жазуу боюнча бир теманы тандап туруп эссе жазасыңар деп. Дал ошондо дагы өзүңөр бир чоң теманы алып туруп, мисалы бул жерде бул чоң тема мүйүздү бугене уламышы деп турат. Дал ошол уламышты ичара өзүбүз дандан дагы кенен андан дагы түшүнүктүү жазыш үчүн биз эмне кылдык балдар? 3 мындайча айтканда пат темага, кичинекей темага бөлүп алдык дагы. Ар бир темага өзүнчө кенен жазып туруп, 3 теманы пат теманы бириктирсек, бизге чоң бир бүткөн бир ойду билдирген, толук кандуу, сонун бир баяндама же болбосо эссе, жат жазуу же дил баян ушул сыяктуу жазуубуз туура жаралат деген ишеничтемин. Бул албетте баяндама боюнча болду. Биздин кийинкибиз эссе боюнча болмокчу. Эссе бул адабий жанрдын бири болуп саналат. Чакан көлөмдүү, эркин түзүлүштөгү дил баян. Мындайча айтканда дил баяндын кичине эстесик да болот, бирок аталышы эссе деп берилет. Эссе сөзү француз тилинен эссе, аракет, киришүү, тажрыйба деген сөздү түшүндүрөт. Эссе жазуу менен өз оюбузду эркин баяндап берүүгө, өзүбүз чыгарма жаратууга да үйрөнсөк болот. Мен силерге дагы мурда айткан сабакта, эгерде силер 9-класстан же 11-класстан жогорку окуу жайларга тапшырам деп ойлонсоңор, ошол окуу жайда сөзсүз түрдө эссе жаздырат. Анткени эссе аркылуу адамдын ички оюн эмне деп айткысы келди, эмне деп айта алат, өзүнүн оюн канчалык деңгээлде жеткире алат, канчалык акыл эстүү, канчалык билимдүү деген нерсени, канчалык аракет кылат, канчалык тажрыйбасы бар деген нерсени ушул чакан эсседе билип алышат. Ошондуктан эссе бул биз үчүн өтө маанилүү темалардын бири десек дагы болот. Анан силерге түшүнүктүү болуш үчүн бүткөн бир ойду же болбосо бир окуя боюнча толук айтып бериш үчүн мен бул жака мисал келтирип койдук. Мунун үлгүсү мындай болмокчу. Менин күчүгүм бар. Анын аты Актөш. Ал кичинекей күчүгүмдүн түсү кара. Мен ага сүт берем. Актөш ойногонду жакшы көрөт. Биз күнүгө ойнойбуз. Актөш менин эң жакын досум деп турган болсок, Актөш боюнча болгон токой, толгон токой бардык маалыматтарды берип жетиштик. Эссенин шарттары да ушундай. Өзүңөрдүн оюңарды, аракетиңер менен ушул тема боюнча даана жана так жеткирип берүү болуп саналат. Силерге мисал келтириш үчүн бул чакан гана Актөштү келтирдим. Узун келтирсек бир аз сабагыбыз кызыксыз болуп калмак. Ошол үчүн мен силерге ошол Актөш деген теманы мисал келтирдим. Эгер силер жаза турган болсоңор, мындан дагы узунураак жана узагыраак, кызыктуу жазасыңар деп ишенем. Биздин кийинки бөлүмүбүз бул дил баян боюнча болмокчу. Дил баян бул эсседен чоңу, мындайча айтканда. Бул өз оюн чыгармачылык менен жазуу, дил баян жазуу илим да, өнөр да болуп саналат. Ал баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү түрүндө болот. Формасы боюнча ар түрдүү, кээде кыска, кээде узун жазсаңар болот. Болгону силер бере турган ой, бүткөн бир ой толук берилүүсү шарт. Дил баян жазуу сөз байлыгыбызды, ой жүгүртүүбүздү өстүрөт. Чыгарма жазып, текст жүзүндө же болбосо текст түзүүнүн жолдорун үйрөтөт. Мисалы, дил баян бул ыр жазганга машыксак да болот. Мисалы, бирок мен силерге дил баянды мисалын даана так берейин десем, бул жерде көптөгөн текст жазып чыгууга туура келет экен. Ошон үчүн мен бул жакта Айденек гезитинен 2-класстын окуучусу, номер 93 мектептин окуучусу Калмырзаева Дилшат деген бир окуучу кызыбыз жазган ыр бар экен. Ошол ырды силерге мисал келтирип берейин. Бул дил баяндын шарттарына толук кирет жана дил баян болуп эсептелет. Мисалы, жаз келди. Жазды сүйөм баарынан, байче чекеyi күл ачкан. Жер бетин бөлөп жашылга, мезгил келет кубанткан. Мына эми жаз келди, баштайбыз талбай эмгекти. Ата энеге жардам берип жарайбыз биз да кереке. Жаз айы келди жаркырап, жүргүлө балдар батыраак. Шашылалы биз да эмгекке, кыш бою бизди күттү ал деп
ырды ала турган болсок деген ырды дал ушул жаз боюнча чакан өзүнүн дилинен чыккан ыр деп айтсак болот. Дал ошол өзүнүн жан дүйнөсүнөн жаралган ыр биздин дил баяндын шарттарына толук кирди. Албетте дил баян дегенде эле сөз түрүндө, кара сөз түрүндө жазуу шарт эмес. Биз ыр түрүндө жазсак болот. Кара сөз түрүндө да жазышат. Бирок көбүн эсе кара сөз түрүндө жазганда ой терең бир нерсе, себеби көпчүлүгүбүздүн эле колубуздан ыр жазган келе бербес. Дал ошондуктан биз дил баянды кара сөз түрүндө жазсак абдан жакшы болот. Бүгүнкү сабагыбыз дал ушул темалар боюнча болмокчу, жазуу иштери боюнча болуп өттү десек болот. Ушул тапшырма дагы силерге дайым болду. Бүгүнкү сабагыбызды ушу менен жыйынтыктайбыз балдар. Тапшырма бардыңар түшүнүктүү эле болду деп ишенем. Ар бириңерге көңүлдүү күн каалайм. Саламатта болгула.